Кутлан күнүңүздөр менен саламатсыздарбы урматтуу телекөрүүчүлөр. Коомдук биринчи каналдын маалымат чыгармачылык өндүрүштүк бирикмеси тарабынан уюштурулган маанилүү маек аттуу түз эфирдеги 45 мүнөттүк көрсөтүү сиздердин назарыңыздарда. Кандай болгон күндө дагы биз бүгүнкү күндөгү көйгөйдүн башкы маселелерин кайрылып, ошону менен маалыматтарды эл журтка ачык чагылдырып турууну максат коюп келатабыз. Азыркы учурда калктын көңүлүндөгү дагы бир маселе саналуу убакыттардан кийин кыш келет, электр энергиясынын маселеси. Электр энергиясынын үнөмдөө саясаты деген тема менен сиздердин алдыңыздарга чыгып жатабыз. Биздин бүгүнкү түз эфирдин коноктору Кыргыз улуттук электр тармактары ачык акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Ырысбеков Алтынбек Дурусбекович. Ошондой эле энергетиканын ардагери, энергетика тармагы боюнча азыркы учурдагы көрүнүктүү эксперт агабыз Акунуш Жарабай Такевич. Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергетика башкармалыгынын башчысы Жээнбеков Марат Арымбековичтерди чакырдык. Урматтуу коноктор, биздин көрсөтүүгө кош келиңиздер. Саламатсыздарбы? Эми өзүңүздөргө белгилүү, биз азыркы учурда ушу жаздан бери энергетика маселесине президентибиз өзү баш болуп кайрылып, ачыгын эле айтканда биздин энергетика боюнча акыбалды өзүнүн расмий сапарларында катарлаш жашаган Өзбекстан, Казакстан элдерине барганда ал жердеги эл башчыларына дагы ачык айтып, мурдагы чечилбей келаткан маселелерди чечүүгө аракет кылып, ошол эле учурда биздин ички көйгөйлөрүбүздө көңүл бурууну, жылытуунун альтернативалык жолдорун табууну, анан электр энергиясынын үнөмдөөнү ошол калайык калкка туура түшүндүрүп жеткирүүнү биздин алдыбызга милдет кылып коюп келди. Биз колубуздан келишинче массалык маалымат каражаттарынын өкүлчүлүгү катарында бул маселени алып чыгып келатабыз. Президенттин Казакстанга, Өзбекстанга барган расмий сапарларындагы айтылган ушул энергетика тармагындагы бөлүктөрдү атайын басым жасап берип көрсөттүк. Ошондой эле Камбар ата боюнча жана башка көмүр кендери боюнча коюлган маселелерди угуп атабыз. Бул боюнча ачык эле айтып коюш керек, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлиги иштиктүү чоң иштерди жасап жатат. Бирок эми баягы иштин көлөмү чоң болгондуктан ошонун баарынын учурунда калкка ачык айтып коюу максатында биз сиздерди чакырып жатабыз. Биринчи менин түз эфирдеги алгачкы суроом, бүгүнкү күндө мына азыр Кудайга шүгүр жай мезгили, жылуулук анча талап кылынбайт. Бирок биз жаздан аман эсен чыктык. Бирок баягы коркунуч бар деп чыктык эле, Токтогул кесиндеги суунун деңгээли ылдый түшүп кетти деп. Ал эми азыркы учурдагы жайкы акыбалыбыз кандай болуп атат? Бул маселе азыркы учурдагы энергетиканын жалпы акыбалы кандай? Министрликтин өкүлү катары алгачкы суроону ушу Марат Арымбекович менен сизге багыштайын. Жалпы энергетика боюнча өлкөнүн акыбалына бир маалымдама берип кетсеңиз, анан сөздү уланталы. Саламатсыздарбы? Эгер кыскача бүгүнкү күнгө энергетика тармагындагы акыбалды айта кетсек, бүгүнкү күнү Токтогул суу сактагычынын көлөмү 10 миллиард куб метр сууну түзүп атат. Жогорулап турду, жогорулап атат. Былтыркы жылга салыштырмалуу 2 миллиард 200 миллионго азыраак. Суунун келиши, анан суунун чыгышы былтыркы жыл менен салыштырмалуу ошондой эле деңгээлде болуп атат. Азыркы прогноз боюнча где-то 80-88% прогноз берип атат, ошондой көлөмдө суу келет деп пайызда. Эми учурдан пайдаланып кетиш керек. Ушундай жагдайга түшүп калдык. Мына калктан суранып кетет элем, ушу кичине электр энергияны үнөмдүү пайдаланса экен деп. Мындан тышкары мына Кыргыз Республикасынын президенти Өзбекстанга барды, Казакстанга барды, президенти менен жолугушканда бир нече келишимдерге кол коюлган. Анын ичинде энергетика тармагында Өзбекстан менен товар алмашуу боюнча 750 миллион киловатт саатка келишим түзүлгөн. Казакстан өлкөсү менен 900 миллион киловатт саатка товар алмашууга келишимге кол коюшкан. Бүгүнкү күнгө план боюнча Казакстандан март, апрель, май айында 420 миллион киловатт саат алышыбыз керек эле. Бүгүнкү күнгө март айын, апрель айын толугу менен берди. 370 миллион киловатт саат
Ал эми май айына 50 миллион киловатт саат каралды эле. Анын ичине бүгүнкү күнгө 28 миллион киловатт саат берилди. Буюрса айдын аягына чейин 50 миллион киловатт саатты алабыз. Ал эми Өзбекстан тараптан март-апрель айына 250 миллион киловатт саат алууга каралды эле. Анын толугу менен 250 миллион, даже ашыкча 256 миллион киловатт саат алдык. Эми ал Мурат Армекович, могу Казакстандан толугу менен ала албай атабызбы? Кичине кемчилик болуп аткандай сезилип атат го дейм. Жок, бул 900 миллион киловатт саат бул 2021 жылга каралган. 2021 жыл мына майда токтотушат. Июнь, июль, август айларында биз Казакстанга 300 миллион киловатт саат беребиз. Ал эми Өзбекстанга 250 миллион киловатт саат электр энергиясын беребиз. Демек бул товар алмашуу, Товар алмашуу. Кайтара сентябрь айынан баштап жылдын аягына чейин калган көлөмдү Казакстанда, Өзбекстанда берет. Эми ошол жерден бир суроо да, ошол эле учурда биз экспортко эмне берип атабыз азыркы учурда? Экспортко чыгарып атабызбы биздин энергияны? Жок, 3 жылдан бери экспортко электр энергияга берилбей атат. Анткени биз баягы суу аз келген убакка кирип калдык. Мына 3 жылдан бери өтүп атабыз, дагы 1-2 жыл созулат. Ошондуктан биз эң негизги максат биз ички өзүбүздүн экономика тармагын жана калпты электр энергия менен камсыз кылышыбыз керек да. Ошондуктан биз эч кандай экспортто кылбай эле турабыз. Импорт деле жок, бирок ушундай товар алмашуу боюнча келишимге кол коюлган. Товар алмашуу деген биз электр энергия беребиз, электр энергия алабыз. Ошол убакта ошол канча электр энергия алсак чыгарып чыкса, ошол суу биздин токтогул суу сактагычта сакталып калат да. Мындан тышкары Өзбекстанга барган сапарында энергетика жана өнөр жай министри Турдубаев Кубанычбек Апышевич менен жана Өзбекстандын министри менен ортосунда келишим түзүлгөн. Бул Камбарата ГЭС 1-де биргеликте каржылоо жана куруу боюнча бүгүнкү күнгө мындай кеңеш, координациондук кеңеш түзүлгөн. Ал жерде 2 министр түзөт. Мындан тышкары биз тараптан да, Өзбекстан тараптан дагы жумушчу топтор иштеп жатат. 2 жумушчу топ ар бири өзүнчө иштеп, анан кийин биргеликте бүт карап чыгат. Кандай кылабыз, кандай курабыз, бүт план түзүлөт. Мурат Армекович, ошол жумушчу топтордун иштөө стадиясы кайсы стадияга келип токтоду? Чечим кабыл алууга чукулдап калдыбы? Айта бериңиз. Азыркы боюнча жумушчу топто мен азыр мүчө болом. Ой, абдан жакшы. Чорой Такеевич. Маселенин өзү уякта жаткан турбайбы? Азыр болсо Өзбек тараптагылар келген. Департаменттин башчысы Өзбек энерго менен. Анан бир проектировщик келген, Ташкент гидропроектинен. Алар менен биз электрический станцияда ушу майдын башында маектешкенбиз. Ар бир жана технико-экономическое обоснование деп коет, ошону көрсөттүк. Мына биздики 2012 жылы Россия менен болгон келишимде технико-экономическое обоснованиясын разработка кылганбыз. Мына бизде дагы дальнейший кандай багыттар болот деп. Ага чейин эле биз электрический станциянын жардамы менен биринчи жана инфраструктура деп коет, инфраструктурасы боюнча дорожный карта түзгөнбүз. 2019 жылы май айында барып ошо жердин өзүнө көрүп, кандай абалда экенин, жолу кандай абалда экенин, линиясы кандай абалда экенин, жана зданиялар, мурунку зданиялар кандай абалда экенин көрүп, ошо боюнча биз мероприятие кылганбыз. Ошо мероприятие кылып, где-то 18 миллион доллар болот экен. Биринчи ошо инфраструктурасын өзүбүз менен тиги эле куруп коелу деп атканда, Өзбек биздин министрибиз
Өзбекстанга барып жанагы сүйлөшүп өзүнүн кол коюп келди. Ошол кол коюп келгенде bizde азыр подгруппа бар, жумушчу тобу. Ошо жумушчу тобу эми жакында электрический станциянын балдары болуп, жумушчу топ ошо Өзбекстанга барып дагы тактайт бул тиги кандай багытта жүрсөк, дорожный картаны түзөлүү деп. Анан эми бул жерде дагы Өзбекстандан башка Казакстан менен Россия тарапта кызыгып атат да. Бул жерде азыр биздин зам министрибиз Кожогулов деген бар, ошол бул жер Кыргызстанда как раз жана проекттер боюнча иштейт. Ошонун астында биз дагы азыр өзүбүздүн пландарыбызды түзүп дагы аракет кылып атабыз да, кандай абалда кайсы менен курсак болот деп. Чөйрөт аке, сиз айтып атасыз, башка өлкөлөрдө кызыгып атат депчи. Биз Өзбекстан менен келишимге кол койбодукпу? Ал Өзбекстан менен келишимге кол койгондо биз мисалы Өзбекстан менен бирге куралы дедик, бирок башка кишилерди кошпойбуз деген жокпуз да. Кошулуш да мүмкүнбү? Ошо кошулуш да мүмкүн. Ал жерде деген ачык эле айтылып турат, бирге иштейли, ушул Камбар ата бирге иштеп куралы деген маселе турат. Мына бул жерде үчөөңүздөр тең профессионалдар турасыздар энергетика боюнчачы. Бул Камбар ата гээси жөнүндөгү маселе биринчи жолу козголуп аткан жок. Бул буга чейин бир нерсе. Анан сиздин айтууңуз боюнча анда документалдык жактан мунун ТОсу жана башка документтери даярбы? Жол картасынан башкасы. Да, бул жерде деген биз Россия менен Кыргызстанга курабыз деп 2012-жылы башталганда ТОсун разработка кылынган бул жерде. ТО бүткөнбү, бүткөлекпү? Бүткөн ТО. Азыр электрический станцияда сакталып турат. Биз баягы күнү өзбектер келгенде биз аны көрсө. Анда даяр экен да иштегенге. Ишти баштаганга. Ишти баштаганга даяр. Анан кийин ал жерде баягы ТОну 2012-жылды кылдык, азыр 7 жыл болуп кетти. Оптимизация да кылыш керек да. Жаңыртыш керек. Жаңыртыш керек анча-мынча. Баягы көрүп, может быть, эски оборудование болуп калды, башка методдору барбы тиги Өзбекстан тараптан, анткени алар дагы тиги Ташгидро проекти деген аябай күчтүү Советтер Союзунда проектный институт болгон да. Алар менен да акылдашып, анан казактар дагы баягы кызыгып атат, россиялыктар да кызыгып атат, ошолордун баары менен акылдашып, анан бир соглашениеге келип, кимибиз иштейбиз, же 4-сторонный болобу, 4 тараптуу болобу, же 3 тараптуу болобу, же 2 эле тараптуу болуп калабы өзбектер менен. Аны мына жакында августка чейин задача берген министерство. Ошол боюнча жумуш иштеп атат. Рахмат маалыматыңызга. Марат Армекович, ошо сизге кошумча сөзүңүзгө. Сиз министрликтин өкүлү катары, анан баягы саясатта мындай сагыраак, анан мындай сактанып сүйлөш керек деген да сөздөр бар да. Биздин элибиздин ошол президент барып расмий сапарында барып, биздин энергетика министри, Өзбекстан энергетика министри менен кол коюшкандын күнүнөн бери бир суроо эле ачык айтылып келатат да, бирок ушунун тегерегинде бир суроолор жаралат да. Камбар атаны эгерде биз баштасак, каражат Өзбекстандан болобу? Же эки тарап биргелешип курабызбы? Жок, бул жерде тактап кете турган нерсе, келишим десе, бул жерде мамлекет аркылуу же өкмөттүн ортосунда келишим эмес. Бул жерде тармактык келишим. Тармактык келишим. Бул мындай айтканда эч кандай мындай обязательстволор жок да. Бул жерде биринчи карап көрүү, ошо жумушчу топторду түзүп, карап көрүп, бүт немелерин кийинки немеге, анан ким менен курабыз, ким менен биргеликте же кимдерди кошобуз, ал бул чоң келишимде болот. Каражат чечилет. Каражат чечилет. Ошону азыр тактап атабыз, эми ТО бар, аны ТОну оңдоп экономический жагын бир карап чыгыш керек. Азыр мына жумушчу топтун ишти аяктаса көп нерсе белгилүү болот. Анан ошонун негизинде андай жүргүзүп баштайбыз сүйлөшүүлөрдүчү. Бул жерде Өзбекстан болобу, же Казакстан болобу, же Россия, же башка өлкө болобу, ал кийин убакыт көрсөтөт. Анан бул министрлик ортосундагы келишимдин негизинде өзбектер менен курбайбыз. Ал кийин убакыт көрсөтөт. Так эмес маселе. Биргеликте бир карап чыгалы деп, анткени ал жакта институттар күчтүү экен, ошого. Рахмат, биз эми көрсөтүүнүн жүрүшүндө биздин сырткы маселелерибиз жөнүндө маалымат алдык буюрса, негизги көңүлүбүздүн көйгөйүндө турган ушул Камбар ата бир болчу.
Анан биз туугандардан кандай алып атабыз? Демек биз акча төлөбөй баягы товар алмашуу иретинде алып атабыз, кайра ордун беребиз. Алтынбек Турсбекович, эми ички маселебизге келели. Өзүңүз билесиз, биз кыргыздар тоолуу өлкөбүз. Баарына даяр өлкөбүз. Азыр эми Кудайга шүгүр жай келди. Анан бирок жай келген учурда дагы сиздердин баягы чыккан маалыматтардан сиздер байма-бай эфирге чыгып сүйлөп атасыздар. Ошондо ушул энергияны үнөмдөйлүү деп атасыздар да. Анан буга чейин чынын эле айтайын, менин байкашымча бул менин жекече пикирим. Жайында туруп алып экономия кылалы, үнөмдөйлүү деген сөздөр азыраак эле айтылып келе. Жайында Кудайдын буйруганын көрөбүз кыш келатканда деп, Кудай буйруса деп жашаган элбиз да биз. Ошондуктан ушул чакырыкка көбүрөөк кайрылып атасыздар. Мунун аркасында эмне деген сыр бар. Экинчиден, ошол кышка карата биздин даярдыгыбыз кандай? Биздин жабдыктарды алмаштыруу маселеси, чубалгыларды алмаштыруу, трансформаторлорду алмаштыруу жана башка даярдык көрүү кандай? Баягы саналуу саат учурлардан кийин кыш келет деген маселе да. Ошо боюнча кененирээк айтып берсеңиз сиз. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Дагы бир жолу жогоркуда көтөрүлүп жаткан маселелер боюнча токтолуп кете турган болсок, биринчи ар бир маселенин жакшы жагын айтканыбыз туура болот го дейм. Биздин энергия компания, башкача айтканда Кыргызстан улуттук тармактары ишканасы бул ачык акчанын коому кышка даярдык боюнча бүгүнкү күндө толугу менен өзүнүн мерчемделген графиктерине түзүлгөн жумуштарын толугу менен алып барып атабыз. Бул боюнча тактап айта турган болсок, биздин тармак аба чогулгуларды, көмөк чордондорду кышка даярдык боюнча ремонттук жумуштарын жүргүзүп баратабыз. Бүгүнкү күндө негизинен алып караганда энергия компанияларда, энергетиктерде биз үчүн эки эле сезон бар да, биз дайым ушуну түшүнөбүз. Биринчиден күзгө кышкы даярдык көрүү, экинчиси күзгө кышкы эмеден ийгиликтүү өтүү. Биз эки эле даярдык боюнча жумуш алып барабыз, эки эле сезон бар мындайча айткандачы энергетиктерде. Ошондуктан биз жылдын башында эле жаз айында баштайбыз жумуштарыбызды кышка даярдык боюнча. Бул деген сөз биздин баягы мындан буга чейин эле көп ирет айтылып келип баратат бизде энергия тармактарда жабдууларыбыздын эскилиги жеткендиги тууралуу. Бул деген факт, буну жашыргандын эч эмеси жок. Ар бир жабдык, ар бир нерсе эскирет. Аны убактысы менен жаңыландыруу, мүмкүнчүлүккө байланыштуу мүмкүнчүлүккө карата жаңылатып туруу биздин энергетиктердин милдетибиз жана биздин алып барган жумушубуз ушул. Бүгүнкү күндө алып айта турган болсок, мына жалпы жабдууларыбыздын 60-70% деп дайыма айтып келатабыз, эскилиги жеткен. Аны бул Союз малынан бери келаткан жабдууларыбыз бар. Ар бир жабдуунун өзүнүн мөөнөтү бар, иштөө мөөнөтү. Эгерде айта турган болсок, 25 жылдык иштөө мөөнөтү бар жабдууларыбыз бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде 50 жылдык, 60 жылдык, 40 жылдык иштеген жабдууларыбыз бар. Бирок ошол жабдууларыбыздын эскилиги жеткендигине карабастан, аларды жеткиликтүү деңгээлде кармап туруш үчүн биз жыл сайын ошол жогоруда айтып өткөн графиктин негизинде жумуштарды жүргүзөбүз. Алтынбек Турсбекович, тактап айтканда кайсы жабдуулар? Бул жабдууларды тактап айта турган болсок, биздин трансформаторлорубуз бар. Бул деген трансформаторлорубуз 110 киловолттон 500 киловолтко чейин биздин тармакта 110 киловолттук трансформаторлорубуз бар. Көмөк чордондордо 220 киловолттук, 500 киловолттук. Андан сырткары жабдуулар өчүрүүчү, жандыруучу деп коебуз, включателдер дейбиз. Андан сырткары ошол жабдууларды коргоочу биздин каражаттарыбыз бар. Релейный защита деп коебуз. Ошол жабдуулар жөнүндө сөз болуп атат. Аба чубалгылар жөнүндө сөз болуп атат. Бул жабдуулар дегенибиз, бул өзүңүздөр жакшы билесиздер, биз деле жыл сайын өзүбүздүн планыбыз негизинде азыркы айтып аткандай жаңылоо тармагында дагы жумуштарды алып барабыз биз. Баягы бул деген капиталдык курулуш тармагында дагы. Жана өзүңүз айтып атасыңыз, негизги баягы жабдыктардын 65-70% жаңыртууга туура келет депчи. Жана өзүңүз айтып аткан быйылкы план графиктин иш-чараларынын негизинде канча пайызын алмаштырууга үлгүрөсүздөр да күзгө чейин? Бул азыркы айтылган жабдуулардын баардыгын эле бир эле маалда алмаштырып коюуга бизге эч кандай мүмкүнчүлүк жок. Мунун баардыгы финансылык каражатка байланыштуу. Бирок ошого карабастан биз быйылкы жылкы алып карай турган болсок, капиталдык курулуш багытында бизде жабдууларды алмаштыруу боюнча, анан кубаттуулукту жогорулатуу боюнча өзүбүздүн финансовый средствобуз, бул Кыргызстан улуттук тармактар ишканасынын ачык аракчанын коомдун өзүнүн финансылыгынан каралган бир 340 миллион тегерегинде акча каражаты каралган жабдууларды жаңылоо боюнча и трансформаторлордун кубаттуулугун жогорулатуу боюнча. Буларды айта турган болсом, бизде көмөк чордондор каралган,
Бишкекте көмөк чордонубуз бар, Аларча деген чоң көмөк чордонубуз бар. Анда трансформатордун кубаттуулугун жогорулатабыз. Андан сырткары Ош областында, Ош шаарында Узловая деген дагы бир көмөк чордонубуз бар, чоң көмөк чордон. Ал жерде дагы трансформаторубуздун кубаттуулугун жогорулатабыз. Андан сырткары ошол эле Ош шаарында Ош 6 деген дагы бир көмөк чордонубуз бар. Анда дагы кубаттуулукту жогорулатабыз. Бишкекте Молодогвардейская деген көмөк чордонубуз бар. Андан сырткары жаңы трансформаторларды алгандан кийин калган трансформаторларды бир каскадный метод деп коебуз. Өзүбүздө бар трансформаторлор негизинде дагы кубаттуулукту жогорулатуу боюнча дагы жумуштар алып барабыз. Ошол эле багытта дагы баягы айтып өттүм, релелик коргоолор боюнча дагы жабдуулар бар деп. Ал боюнча дагы мына бизде түштүктөн чыккан электр энергиясы түндүккө берүү боюнча 500 киловолттук тармактагы аба чабалгыч менен келатканда бизде Таласта Тулибердиева деген көмөк чордонубуз бар. Ал көмөк чордондо быйылкы жылга план боюнча каралган релелик коргоо жабдыктарын жаңылоо боюнча пландык жумушубуз бар. Ал боюнча да жумуш алып барып атабыз. Негизинен алып караганда жыл сайын бул жабдууларды алмаштыруу боюнча, анан аларды ремонттон өткөрүү боюнча багыттагы жумуштарды дайыма алып барабыз. Ошол ишиңиздерди толук аткарып бүтөсүзөрбү сезондун ичинде? Албетте, бул деген биздин милдетибиз, биздин жумушубуз. Бул график боюнча жылдын аягына чейин биз толугу менен бул жумуштарды толук алып барабыз, аткарабыз. Анан мен баягы сиздин эфирге чыкканыңызды да көрүп отурдум. Көп учурларда энергетиктер бир эле сөздү кайра айтылып өтөт да, керектөө өсүп атат деп. Бул мен ойлоп атам, керектөөнүн эки түрү болсо керек. Биринчиси бул жайында дагы жай экенине карабастан электрди көбүрөөк пайдаланып атабызбы? Бул бир маселе. Экинчи нерсе, калктын багы табигый саны өсүп атат. Сырттан келгендер, көчүп келгендер бар. Жаңы үйлөр салынып атат деген сыяктуу. Ушул керектөөнү былтыркы менен быйылкыны салыштырып айтып бере аласыздарбы? Керектөө багыты боюнча сөз алып барганда өзүңүз туура айттыңыз, баягы жылдан жылга өсүү бизде болуп атат. Бул мурда байкачубуз биз 2-3% пайызга өсүүлөр болчу. А быйыл акыркы жылдары мына 5% чейин өсүү болуп атат электр энергиясын пайдалануу боюнча алып барганда. Сөзсүз убайын. Ал эми сиздин айтышыңыз боюнча жайга кышка салыштырып айтып атканыбызда, мисал катары айта турган болсом, бүгүнкү күндө кечеги күнгө суткалык электр энергиясын пайдалануу боюнча айта турган болсом, 31 миллион 303 миң киловатт саат пайдалануу болду да бир күн, бир суткасына. Ал мурунку суткага салыштырмаганда кандай? Мурунку сутка эмес, мен туура болсо керек, мурунку жылкы ушул күнгө салыштырмай айтып берсем, элге да түшүнүктүү болсо керек. Мурунку жылы ошол күнү 27 миллион 597 миң киловатт саат болду да. Бул деген сөз негизи 4,5 миллионго чейин өсүү бар экенин байкасак болот да. Бул жай экендигине карабастан, анан бизде бир нерсени айтыш керек. Жайкы керектөө менен кышкы керектөөнү ала турган болсок, негизинен 2 эсеге чейин өсүп атат да бизге кышкы керектөө деген сөзүбүзчү. Мына быйыл өтө көп пайдалануу болду деп биз кышы менен эфирлерде берип атпадыкпы? 70 миллиондон ашты биздин керектөөбүз депчи, пиковый деңгээлге жетти деп. Бул канча жылдан бери мынчалык керектөө болгон эмес болчу да. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз электр энергиясын үнөмдөө саясаты боюнча кезектеги түз эфирде иштеп жатабыз. Биздин көрсөтүүнүн катышуучулары Кыргыз улуттук электр тармактары АЧ акционердик коомунун башкы директорунун биринчи орун басары Ырысбеков Алтынбек Дурусбекович, энергетика тармагынын ардагери, ушул тармак боюнча белгилүү эксперт Акунов Чарабай Такеевич, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин электр энергетика башкармалыгынын башчысы Жээнбеков Мурат Арымбековичтер сиздердин сурооңуздарга жооп берүүгө даяр. 39 23 24 39 25 55 телефондору сиздердин кызматыңыздарда, урматтуу телекөрөрмандар. Энергетика тармагы боюнча өзүңүздөрдүн сурооңуздарды так телевизордон кичине алысыраак туруп, телевизордун акырындатып алып берсеңиздер, биз сиздер менен үзүрлүү иштешебиз. Суроо болсо бере берсеңиздер болот. Чарабай Такеевич, эми сиз мен билгенден ушул энергетика деп эле күйүп пишип келатасыз, эксперт катары да айтасыз, аксакал катары да айтасыз, өзүңүз жанагындай кеңештерде, коомдук башталыштагы бүт уюмдардын баарына мүчөсүз. Мына энергетика тармагындагы быйылкы өзгөрүүлөргө барабыз деп мынакей президентибиз баш болуп, министрибиз баш болуп айтып атат. Биз бара алабызбы, ушуга даярбызбы? Биздин базабыз мүмкүнчүлүк береби ушуга? Эми чынын айтканда мына быйылкы программаны азыр жаңылышылбады министерство. Ушу менин оюмча жакшы программаларды кабыл алып атат. Анткени бизде мурун бир 5 жылга программа кабыл алып коюп эле аны эч ким карабай жүргөн да, чынын айтканда. Мына азыркы немеде ар бир конкретный нерсеге токтолуп атат. Мисалы мен
генерирующий же немелерди айтып берейин. Өндүрүлгөн электроэнергия боюнча кандай программалар жүрүп атат. Мына азыркы учурда реконструкция болуп атат Токтогул КЭСинде. Ал эгер Токтогул КЭСинде реконструкция боло турган болсо 40 мегаваттан ашык бизге дополнительный кубаттуулук берет. Ат башы КЭСине экинчи агрегатын бүтүп тоже реконструкция болуп атат. Ал жерде 8 мегаваттык неме. Ушул тапта болуп атат, Ушул тапта болуп атат. Мына азыр неме Камбарата экинин экинчи агрегатын ишке строительствосын баштаган отурушат. Ал 120 мегаватт. Анан кийин үч коргон бар азыр. Үч коргонду дагы реконструкция болуп жаңылатып атат да. Бул жерде дагы жаңы кубаттуулуктар кирет. Бул өндүрүш боюнча. Ошоңуз эми профессионал катары айтсаңыз, мына сиз 4 жерде жүрүп жаткан реконструкция жөнүндө айттыңыз. Ошон үчүн биз азыр кубаттуулукту уже көбөйтөлү деп атпайбызбы? Ошон үчүн азыркы мезгилде Токтогул КЭСи, Үч Коргон, Камбарата 2, анан Ат башы КЭСинин дагы курулуштары болот. Анан кийин дагы перспективада Сары Жаз КЭСин куралы деп атат. Ала буга бирок амал проекти гана только. Эң баягы конкретный кыла турган ишибиз жанакы 4. Эки нарын эмне болду? Нарынын башы. Эки жана Верхний Нарынский каскад боюнча азыр инвестициялар турат. Жаздын орто чениндеби же жаздын башталышындабы, мен жаңылбасам, Россиянын Газпром ишканасынын башкармасынын төрагасынын орун басары Маркель Виталий Анатольевич келип, Кыргыз Газпром жетекчилиги менен бирдикте Бишкек мэриясы менен Бишкек жылуулук борборун, могу тести газга өткөрүү боюнча меморандумга кол коюшуп кеттилер. Биз маалымат катары бердик эле ушул нерсеничи. Ушунун жыйынтыгы эмне болду? Бишкек газга толугу менен өтө алабызбы биз? Эгер газ боюнча айта кетсек, Кыргызстан Газпром компаниясы тарабынан 2030 жылга чейин көп Бишкек эмес, бүт региондор боюнча газдаштыруу боюнча планы бар. Жылына 4-5тен мындай айылдарды газга өткөрүп атат. Мындан тышкары мына ТЭЦ 2-не карап көрдүк эле, газга өткөрүү боюнча ал ТЭЦ жабылып калды эле. То есть бир убагында кичине иштеп анан жабыккан. Азыркы убакта мындай эксперттер иштеп атат, изилдеп атат. Ал жерге ТЭЦти кайтара реконструкциясы оңдогонго болобу, болбойбу. Эгер анткени ал жердин көп жерин элдер үй куруп алганда, жеке үйлөр 400дөн ашык үй бар. 1000 гектардан ашык жери бар эле. Бул станциянын, электр станциянын балансында болчу. Анан элдер өздөрү басып алып, эч кандай уруксаты жок, эч кандай мыйзамдуу документтери жок эле басып алып, азыр тегерегенде үй куруп алышкан. Азыр 60 гектардай эле жери калды. Эми азыр ошону изилдеп неметип атышат. Эми ошо 60 гектарга да ТЭЦти иштеткенге болобу, болбойбу. Эгер иштете турган болсок, бир гана ошо газга гана иштетебиз. Мурат Армекович, техникалык жагынан ошол иштетип кетүүгө мүмкүнбү? Мүмкүнчүлүк барбы? Техника тарабынан трубалардын баарын эл жылаңачтап кетти, чечип кетти. Трубалар жарактуу. ТЭЦтин өзүнүн устройствосу, курулушу кандай? Немеле имараттары турат. Ичиндеги 91-жылда мурун курулду эле да. Ооба, бирок азыркы имараттары турат, трубалары турат, ичинде жабдыктары турат.
Эми азыркы заманбап технологияга неметсек, байласак, анда анча-мынча жабдыктарын алмаштырышыбыз керек. Келген трубалар, чыккан трубалар турат. Ал эч кандай эч ким алып кеткен жок, турат. Бирок ал трубанын үстүнө эле ошо айтып аткандай мыйзамсыз үйлөрдү куруп алган да. Ушул суроого кайрылганыңыз абдан жакшы болду. Бул суроо абдан актуалдуу. Анткени бүгүнкү күндө жанагы Алтынбек Турсунбекович айткандай, үнөмдөө үчүн биз альтернативалуу башка жолго барышыбыз керек болуп атат да. Анан министрликтин өкүлү катары, башкармалыктын жетекчиси катары сурайынчы, кыргыз көмүр эмне кылып атат? Ушул мекеме өзүн өзү актаган мекемеби, актай албайбы? Бүгүнкү күндөгү сезондо жайда азыр көмүрдүн канча тонна запасы менен камсыз кылды, керектөөнүн канча пайызын камсыз кылды бүгүнгө чейин. Кыргыз көмүр жөнүндө абдан бир көп пикирлер айтылат. Мен ачык эле айтып коеюн, сиздердин министрди Жогорку Кеңештин профилдүү комитетине чакырганда ушундай маселелер коюлду. Кыргыз көмүрдү жоюп салыш керек деген пикирлер айтылды да, ошол жерде депутаттар тарабынан. Комитеттин мүчөлөрү бүт депутаттар экен. Ушул жөнүндө айтыңызчы, кыргыз көмүрү эмне кылып атат негизи? Жыл сайын өкмөттүн токтому чыгат эле. Күз-кышка мезгилине даярдык боюнчачы. Быйыл дагы 9-апрелде 137-чи токтом кабыл алынган күз-кышка даярдык боюнча. Ал жерде бүт экономика, бүт министрликтерге, ведомстволорго, энергия компанияларга тапшырма берилет. Кандай ремонт кыласың, эмне кыласың, бүт неменичи. Кыргыз көмүргө дагы тапшырма берилген. Калкты экономика тармактарын жана Бишкек шаарынын ТЭЦин көмүр менен камсыздоо. Кыргыз көмүр мына жеке көмүр казуучу ишканалар менен консорциум менен жыл сайын тендерге катышып көмүр менен камсыз кылат. Жыл сайын Кыргыз көмүр 1 миллион тонна көмүр менен камсыз кылат. Ошол жечебизге. Бул ТЭЦти гана. Мындан тышкары элди, калкты дагы камсыз кылат. Мындан тышкары экономика тармактарын да камсыз кылат. Азыр Кара Кечеде канча фирма иштеп атат? Канча ишкана бар? Кара Кечеде ошо мамлекеттик ишканалардан бул Кыргыз көмүр. Мындан тышкары 20 чукул мындай жеке менчик ишканалар иштеп атат. Келечекте биз жанагы альтернативалык жолду табышыбыз керек деп кыйналып айтып атпайбызбы? Ошондо дагы министр айтты. Мен муну өзүнчө суроо кылып сизден сурайын деп аткам да. Буюрса деди да, буюрса кийинки жылдары биз Түркменистандан арзан газ алып келип киргизкендин да жолдорун ойлонуп атабыз. Антпесек жалаң энергетикага келгенде айлабыз жок, биз бааны жогорулатууга баргандан башка айла жок калып атат деп айтты да. Акыбалды алаканга салгандай түшүндүрүп атышат. Элибиз деле түшүнүп калды. Жанагы социалдык тармактардан окуганда айтып атышат, айрым түшүнгөндөр айтып атат. Болбой калды, тарифти көтөрбөсөк депчи. Чыңалуулар чыдабай калды. Трансформаторлор күйүп кетип атат. Өчүп атат башка жерлерден депчи. Ушул Түркменистан боюнча кадамдар барбы? Мына альтернативный өндүрүштү өнүктүрүү боюнча ооба бизде азыр жумушчу топ түзүлүп, жумушчу топ иштеп атат. Миллиард жашыл энергетика деген программа боюнча. Бул деген азыркы возобновляемый источник энергии деп коет. Мына чакан гэстер, же болсо күндүн энергиясын, же болсо шамалдын энергиясы менен ошондой миллиард киловатт саат жылына өндүргөнгө. Ички резервден, Ички резервден, сырттан эмес, ички резервден. Ошо мына күз-кышка мезгилине мына көбүрөөк көлөмдө суу менен кирүү боюнча мындай болгон эмес. Биз мына Бишкек шаарынын ТЭЦин кубаттуулугун көбөйтүп атабыз. Мурунку жылдары 50 мегаватт менен иштесе, быйылкы жылда 150-155 мегаватт менен иштеп атат, жайкысындагы. Мындан тышкары Түркменистанды козгоп кеттиңиз. Ооба, биз Түркменистан өлкөсү менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Бул деген бир мына газ алуу боюнча жана мындан тышкары электр энергияны дагы алуу боюнча азыр күн сайын эле сүйлөшүүлөр болуп атат. Өткөндө эле барып келишти Түркменистанга бир апта мурун.
буга чейин видеоконференция менен сүйлөшүп аттык эле. Азыр сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы чыга элек. Буюрса. Бирок үмүт барбы? Үмүт бар. Аралык алыс өзүңүз билесиз. Аралык аз. Бул жерде эми газды биз чектешпегенине байланыштуу Өзбекстан Башка өлкө аркылуу алып келип башка өлкө биз мына Өзбекстан аркылуу эми ушул жолду издегениңиздерге дагы рахмат да. Ушул жолу издегениңиздерге рахмат. Экинчи бир сурайын дегеним, үчөөңүздөр эле кайды керемет болушуңуздар керек. Мына кичи гэстер жөнүндө биз бир кезде бир күрөлдүү сөз кылып келип анан токтоп калдык да. Кичи гэстерди иштетебизби, иштетпейбизби? Пайдаланабызбы? Жана альтернатива жолдун бирөө ушу да. Кичи гэстер боюнча мыйзамга былтыр өзгөртүүлөр киргизген, анан жоболор иштелип чыккан. Азыр ошол жоболорду кайра карап мындай өзгөртүүлөрдү киргизиш керек болуп атат. Азыр уруксат берип атат. Чакан гэстерди өнүктүрүү боюнчачы. Атарбек, ушул чакан гэстердин баары менчик колго өтүп кеткенби? Же мамлекеттин карамагында барбы? Жок, Чакан гэс деген өзүнчө мамлекеттик компания бар. Анын карамагында кичинекей чакан гэстер бар. Мындан тышкары азыр мындай жеке менчик инвесторлор, донорлор келип атат. Ошолор өзүнүн эсебинен чакан гэс куруп системага электроэнергия өндүрүп берип атат. Чорбет ака, сиз чындыкты кашка айтып бетке ачып элеңиз. Биз Токтогул гэсинен канча тыйын менен өндүрүп, анан канча менен Бишкекке жетип калып атат? Чынын айтканда мен азыркы учурда баягы себестоимостун билбейт экенмин. Мен көптөн бери тариф боюнча неме кылбаган, тиги карабагандыктан мен азыр технический эле жагын айтып берсем болот. Алтын өтүрсөз, сизге белгилүү да ушул цифра? Бул негизинен алып караганда бул цифра баарыбызга белгилүү. Албетте анан бул тариф боюнча, анан биздин алып барган ишкананын тариф боюнча жооп берген компетенттүү болбой калат го деп ойлойм да. Жок, баасын эле айтып койсоңуздар деп атам да, канча тыйын менен өндүрүп атабыз ошол жерде? Бул боюнча мен азыр айтып атпайм. Ар бир өзүбүз компания өзүбүзгө тиешелүү болгон суроолорго жооп берсек туура болот го дейм да. Анан Электрический станциянын представитель келсе жакшы болмок да. Же Гартектики. Эмне айткыңыз келип атат? Ошо Гартек эсептейт. Жок. Электрический станция мисалы Гестер электрический станцияныкы да. Ошонун себестоимосту бүт чыгарган. Ошо Жок, анын алдында техникалык жагын айтып берейин деп атпайсызбы? Техникалык жагын бул жерде баягы тариф саясаты болуп атпайбы? Мисалы өзүңөр эле белгилүү, азыркыга чейин мына тариф маселеси 15-20 жылдан бери эле өйдө ылдый болуп эле анчалык жакшы карабай келбеди. Мына азыр ушуга чейин жеттик. 129 миллиард сом энергия система карыз, инвестиция менен же башка немелер менен. Азыркы учурда тариф маселесин биз мына көтөрүп чыкканы бул үчүн биз ким көтөрсө да бул эрдик да. Анткени кандай да болсо дагы биз өзүбүздүн баягы энергия системаны сактап калышыбыз керек. Көп жоготууларды алып келет электроэнергияны. Анткени жакшы иштебесе, ысытса, андай эмне болот. Плановый ремонтто 5 жылда ошол оборудование жакшыбы, жаманбы, ошого карай туруп эле ремонтко чыгара берет. Азыркы учурда энергия компаниялар мындай кылып атат. Биринчи азыр приборлорубуз да жакшырып калды, текшерүүчү жана оборудованиянын абалын текшерген. Ошол жерде жакшы эле жакшы иштеп аткан оборудованияны болсо ремонтко чыгарат, ошо боюнча калтырат. А может быть башка жерде көйгөй бардыр оборудованиянын. Ошону ремонтко чыгарып, жанакы 1 миллиард 700 миллион үнөмдөйбүз деп атканда ошондон да. Алтынбек Турсунович, сиз жетектеп жаткан могу Кыргыз улуттук электр тармактар ачык акционердик коому
Жана өзүңүз мен бир эле цифра сурасам, былтыркы күндүн так ушул күнкүсүн салыштырып айтып берип атпайсызбы? Ушундай мониторингдер байма-бай жүрүп турабы сиздерде? Бизде эми негизинен алып караганда жылдын башындан карайбыз да, быйылкы жылга биздин Кыргыз Республикабызда жалпы керектөө канча миллиард киловатт саат болуш керек. Биз деген жылга баягы өкмөттүн деңгээлинде лимиттер коюлуп атпайбы? Бул лимиттердин коюлган негизги маселе ушул да. Биз баягы электр станция менен биргеликте, холдинг менен биргеликте, министерство менен биргеликте биздин компания баарыбыз чогулуп жылга карайбыз. Бул элге жалпы канча миллион киловатт саат электр энергиясы, миллиард киловатт саат электр энергиясы менен камсыз кылышыбыз керек. Ошонун негизинде анан кийин барып анан кийин өкмөттүк деңгээлде токтом чыгып, анан лимиттер коюлуп атпайбы? Ошонун негизинде биз коюлган маселе боюнча канча ошол коюлган көлөмдөгү электр энергияны камсыз кылуу боюнча анан ар бир энергия компания өзүбүздүн жабдууларыбызды ошол камсыз ошончо электр энергия менен камсыз кылыш боюнча иш-чараларды жүргүзөбүз. Ар бир энергия компания. Буюрса, бул күзгү, кышкы компанияга ишеничиликтүү киребизби? Биз деген баягы жогоркуда да былтыркыга салыштырмалуу даярдыгыбыз жакшыбы? Даярдык сөзсүз түрдө биз бул даярдык боюнча биздин жылда жасап келген жумушубуз. Анан жогоруда дагы суроо айтылып өтпөдү, эмне себептен биз өнөмдөө боюнча суроолорду жайдын башында эле көтөрүп алдык деген суроо берип өттү эле. Ошого мен дагы тактоо иретинде дагы бир айтып кетейин дегенимде, биз эмне үчүн мына жайдын башында карап атабыз бул суроону? Себеби баягы күнү келип, бүгүн жай болсо, эртең эле күз келет, анан кыш келет. Биз адис катары жалпы элге жеткиликтүү болсун деп эртерээк мына жылдын башында жай айлары болсо дагы ушул эртерээк элге маалымат берүү катарында, маалымат берүү максатында, эскертүү максатында айтып атабыз. Бул жалпы элибизге деле түшүнүктүү болуп баратат. Акыркы күндөрү элибиз деле түшүнүп калды, өзүңүз да туура айттыңыз. Энергетика тармагында азыркы бүгүнкү күндө акыбалын, кийинки келечегин жакшыртуу максатында мен ойлойм, жалаң гана энергетиктер эмес, жалпы элибиз, жалпы баардык журтчулук ушулга түз көз караш менен караса, анан бул маселени биз саясатташтырбасак негизгисичи. Анан мына бүгүнкү күндө министерствобуз тарабынан, мына жакшы өкмөтүбүз тарабынан, ажообуз тарабынан дагы энергетика тармагына биз жакшы бир көз караштагы ойлор айтылып атат да, бул деген бизди көңүл бурулуп атат, көңүл бурулуп, анан ачык айткан жакшы, баардык маселени ачык айтсак, кийинки күндө ушул энергетикабызды сактап калыш, жөн эле сактап калыш эмес, мындан ары дагы улантып өнүктүрүү максатында жакшы жумуштарды алып барыш биз адистердин биздин милдетибиз. Бирок албетте жогорку деңгээлде өкмөт тарабынан, ажообуз тарабынан жакшы көз караштагы, жакшы маанайда сөздөр айтылып бизге тапшырмаларды берип атканы биз үчүн энергетиканы алдыга жылдырууга биз өзгөчө бир шарт түзөт деп ойлойбуз да. Ошондуктан бул багытта да көп жумуштарды алып барып атабыз. Негизи Сүрөт Акевич, бир ооз сөз менен аксакалдарга айтып коюңузчу, алдыга жылабызбы? Конечно, алдыга жылабыз. Кыргызстандын энергетика боюнча келечеги жакшы болобу? Алтынбек айткандай, азыркы учурда Кыргыз энерго расчетный центр деп коет, эсептөө энергетика борбору. Ошол ачылып, азыр ар бир компания өзүнчө эле анализ кылчу эле да. Азыр ошол жакшы иштесе жакшы болот. Рахмат. Сизде бир ооз сөз. Жыйынтыктап коелу, убакыт бүтүп калды. Бүгүнкү көрсөтүүнүн темасы электр энергиянын өнөмдүү саясаты болгондон кийин, мына буга чейин айтып кетти, энергетика компаниялары өз милдетибизди аткарып, биз даярдабыз. Ошого бизге дагы мына калктан да жардам керек эле. Ушу үнөмдүү пайдаланып электр энергияны туура түшүнүп, кереги жок эле жандыра бербей, мына азыр неметип калган энергосберегающий лампочка деп ошолорго алмаштырып, үйлөрдү жылуулап, кичине бизге дагы жеңилдик берсе, жардам берсе жакшы болот эле. Бизге берилген убакыт өзүнүн соңуна чыгып калды. Урматтуу коноктор, келип ушул калай калка акыбалды толук ачып айтып бергениңиздерге рахмат. Ушун менен электр энергиясынын үнөмдөө саясаты боюнча түз эфирдеги көрсөтүүбүздүн соңуна чыктык. Саламатта болуңуздар.